Баарыңарга салам достор, каналыма кош келиңиздер. Мен бүгүн сиздерге борсоктун эң жакшы рецепти менен бөлүшкүм келет. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биздин борсокко керектелүүчү азыктар: un, сүт, кант, туз, дрожж жана майонез керек болот. Эң биринчи идишибизге жылуу сүтүбүздү куябыз. Андан соң дрожжду салабыз. Сахарды салабыз. Тузду салып алабыз. Эң акырында майонезди салып, баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Баарын аралаштырып алган соң үстүн пищевой пленка менен жаап, жылуу жерге 15 минутага коюп коебуз. 15 минутадан соң ачыткыбыз даяр болду. Аны жакшылап аралаштырып алып, аз-аздан унду электен өткөрүп салып, жумшак кылып, камыр кылып алабыз. Колго жабышпай тургандай кылып камыр илеп алдык. Анан үстүн пищевой пленка менен жаап, 40 минутага жылуу жерге коюп коебуз. 40-50 минутадан соң камырыбызды ачып, унду сээп алып, жакшылап борсоктун камырын жайып алабыз. Өтө жука жана өтө калың болбош керек. Орто кылып жайып алыңыздар. Андан соң тоголок формабызды алып, аны менен борсоктун формасында кесип чыгабыз. Баарын жакшылап кесип алган соң, аны 15 минутага жаап коебуз. Андан соң майды жакшылап кысытып алып, борсокторду салып, жакшылап кызарта эки жагын кууруп алабыз. Бизде ушундай шаарга окшоп аябай даамдуу жана жумшак борсокторубуз даяр болду. Сөзсүз даярдап көрүңүздөр. Сизге бул рецепт жагат деген ойдомун. Жана достор, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.